Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жоогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарига Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89296 544 564 89250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Бийликтин азаттыкты жабуу аракетине депутаттардын пикири кандай? Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылды. Ага ылайык сот отуруму 9 февраль күнү саат 9:30 башталары маалым болду. Министрликтин бул аракетине депутаттардын пикири кандай экенин сурап көрдүк. Нуржигит Кадырбеков: Конституцияга ылайык биз сөз эркиндиги бар өлкөбүз. Ошол үчүн аша чаап шашылбаш керек. Анчалык эмне кылып койду? Биз демократия, сөз эркиндиги дегендерди баалаган мамлекетпиз. Мен бул акцияны колдобойт элем. Эльвира Сурабалдиева: Деги эле жалпыга маалымдоо каражаттарын жабууга каршымын. Бакиевдин учурунда бийликчил ЖМКлар оппозициялык саясатчылардан интервью алчу эмес. Бул 30 жылдан бери келаткан саясат. Азыркы бийликтегилер алардын жакындары кыйын убакытта барып интервью берип жүргөн. Эми бийликке келгенден кийин жаптырам дегени туура эмес. Дастан Бекешев: Мен каршымын. ЖМКларды жабуу туура эмес. Бүгүн азаттык жабылса, эртең силер дагы кайсыл бир материалды чыгараарда ойлоно баштайсыңар. Менимче азаттыкта ЖМКлар саналуу эле. Ансыз деле эскертүү берди. 2 айга бөгөттөдү. Ошону менен эле токтотсо болот эле. ЖМКларды жаап салууга болот деп бир да мыйзамда жазылган эмес. Шайлообек Атазов: Кыргызстанда ЖМКлар ээн эркин иш алып барат. Биз сөз эркиндигин чектебешибиз керек. Мамлекеттик эмес, эркин медиалардын ишинен тоскоолдук кылуу туура эмес деп эсептейм. Ошол эле учурда адамдын, жетекчилердин абийирине шек келтире турган нерселерди алып чыксам, туура эмес деп эсептейм. Айрыкча өлкө башчылардын статусун сыйлоо керек деген ойдомун. Кундузбек Сулайманов: Эми туура эмес иштерди кылып жалган маалымат таратып жатса, эмне кылыш керек аларды? Министрлик укук коргоо органдарына кайрылган болсо, алар чечим кабыл алат да. Мирлан Самыйкожо: Азаттык медианы жабуу аракетине анчалык деле тынчсызданбай эле коюш керек. Азаттык бүгүн жабылса, эртең ачылат. ЖМКларга карата кысым буга чейин деле болуп келген. Бирок ошол медиалар кайра иштеп, ишмердүүлүгүн арттырып келатат. Биздин элдин табияты дагы акыйкатты, азаттыкты сүйөт. Булак Суперкежи. Ички иштер министрлиги кылмыш иши козголгон 15 турак жай кооперативин атады. Былтыр алдамчылык фактылары менен 16 турак жай кооперативине арыз даттануулар келип түшкөн. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кылмыш иликтөө башкы башкармалыгына таянып билдирди. Милиция анын ичинен иши тергелип жаткан 15 турак жай кооперативин атады. Алар Ак үй KG, Жилё Гарант, Элдик Групп, Ихсан Групп LTD, Береке LTD, Дарим Хаус, Ордо Мурас, Эмстрой Групп, Силайн 1 турак жай кооперативи, Ансар, Ипотека, МПК кооператив, Нью Миллениум эл биримдиги кооперативтери. 2022 жылдын 12 айына карата кылмыштардын бирдиктүү реестерине 1515 кылмыш иши катталган. Мурунку жылдан 9 кылмыш иши өткөн, бардыгы болуп 1524 кылмыш иши өндүрүшкө алынган. Анын ичинен 1284 иш соттук кароого жиберилген. Жалпысынан 1524 адам жабырлануучу болуп табылган. Келтирилген материалдык зыян 901 миллион 726 миң сомду түзөт. Учурда 108 миллион 855 миң сом өндүрүлдү. Калган кылмыш иштери боюнча тергөө улантылууда деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги турак жай алуудагы ар түрдүү багытта алдамчылар бар экендигин эскертет. Булак Спутник Кежи. Жапаров менен Мирзиёевдин жолугушуусу башталды. Бишкекте аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин жолугушуусу башталды.
Биргелешкен жыйында бир катар документтерге кол коюлат. Азырынча кайсыл документтер экендиги белгисиз. Президенттердин чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча парламенттер тарабынан мурда кабыл алынган келишимдерге кол коюшу күтүлүүдө. Коңшу өлкөнүн лидери Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен кечээ 26 январда келген. Булак Суперкежи. Ички иштер министрлиги Жеңиш Разаковдун кармалышы боюнча маалымат берди. Экс-вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 24 февралга чейин номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка таянсак, 2022 жылдын 20 сентябрында ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жаран кайрылып, Жеңиш Разаковго мыйзамдуу чара көрүп берүүнү суранып арыз жазган. Анда ал 2017 жылдын ноябрь-декабрь айларында кызмат абалынан пайдалануу менен анын ишенимине кирип, ишкердик ишмердүүлүк жүргүзөбүз деп $1 миллион алып бербей койгондугун билдирген. 1 октябрдагы кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен иш козголгон. 2023 жылдын 24 январында Жеңиш Разаков кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бүгүн 26 январда ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу менен айылуу козулду. Ушул эле күнү 1 май райондук сотунун чечимине ылайык 24 февралга чейин номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Тергөө процесстери уланууда. Булак Суперкежи. Россиянын АКШдагы элчилиги жаңы санкциялар боюнча үн катты. Россия АКШнын өзүнө ылайыктуу тартипти таңуулашына туруштук берет. Бул тууралуу Москванын Вашингтондогу өкүлчүлүгү кезектеги анти-россиялык санкциялар тууралуу айтып жатып билдиргенин РИА Новости жазды. Бейшемби күнү АКШ Россиянын жарандары жана компанияларына каршы жаңы санкциялар киргизилгенин жар салган. Чектөөлөр Россиянын өнөр жай жана соода министри Денис Мантуров менен Татарстандын жетекчиси Рустам Минюхановго, ошондой эле 531 аскер адамына салынган. Мындай суноо биз үчүн жаңылык эмес. Россия барына туруштук берет дешти элчиликтен. Дипломаттары чектөө чараларынын кеңейишинен биринчи кезекте чет өлкөлүк ишкерлер менен коммерциялык уюмдар жабыр тартарын кошумчалашты. Алардын россиялык бизнесмендер менен өз ара пайдалуу кызматташуусу солгун тартып бара жатат. Булак Суперкежи. Трамп Украина урушун 24 сааттын ичинде токтото аларын айтты. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп эгер бүгүн Ак үйдүн башчысы болсо, 24 сааттын ичинде Украина чатагын жөнгө салууга жетише аларын билдирди. Азырда эгерде мен президент болсом, мен бул коркунучтуу согушту 24 сааттын ичинде токтото алмакмын деп жазды Ак үйдүн мурдагы башчысы өзүнүн Truth Social социалдык тармагында. Эске салсак, АКШнын мурдагы президенти Киевке батыш танктары жеткирилгенден кийин кырдаал өзөктүк чен өлчөмгө ээ болуу коркунучунда турганын айткан. КРРУ сайты жазгандай, анын айтымында Украин жаңжалы токтоосуз токтотулушу керек жана буга чейин АКШнын экс-президенти Украинадагы жаңжал 3-дүйнөлүк согушка өтүп кетүү коркунучу бар экенин бир нече жолу эскерткен. Кошумчалай кетсек, буга чейин Трамп АКШнын азыркы президенти Джо Байдендин администрациясын, анын администрациясы Украинадагы чыр-чатактын башталышы жана өнүгүшүнө түрткү болгон деп түздөн түз айыптаган. Булак Назар Ньюс Кежи.